Урматтуу туугандар жаңы эле бирөөнү сүзүп кетишти. Көрүңөр мына Царикаев Мирлан Байкевич чуркап атат жакта көрүңөр. Отон бижит. Туугандар чуркап кетти. Мына Мирлан Байке колдой. Уна адамды сүзүп качып кетти. Аркасынан Сарикаев кууп кетти. Сизди колдойбуз деген сөздөрүн калтырышкан. Бишкектеги Малдай гвардия жолу жаңы төшөлүп жатканына элдер нааразы болуп жатышат. Бул туура эмес, салып жатат. Ушундай дагы болобу, биз качан оңолобуз деген сөздөрүн калтырышкан. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев президенттикке талапкер коёбу. Эгерде кое турган болсо, сиз колдойт билеңиз. Албетте комментарийге жаза кетиңиз. Бишкекте антикино театрдын имараты өрттөнүп жатат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жаш гвардиянын жаңы бөлүм бүтүптүр. Эл жагы. Уятты ночи. Бизде деген мына асфальт менен эч качан бир тегиз болбойт экен да, короче. Качан бир мындай жакшы болот экенбиз дейм да. Урматтуу туугандар жаңы эле бирөөнү сүзүп кетишти. Көрүңөр мына Царикаев Мирлан Байкевич чуркап атат жакта көрүңөр. Отон бижит. Туугандар чуркап кетти. Мына Мирлан Байке колдойбуз. Я, өлдү? Ушу чуркады кетти. Артынан кетти. Бияти. Сүзүп эле кетти. Сүзүп туруп качып кетти. Мына туугандар, видео көтөбүз. Мирлан Байкени колдогула. Биз үчүн эмне гана кылат только, а? Аны ойлобогула, аны кирип атат, сирип атат деп. Просто действительно катуу экен да эми. Аны жаман көрөт. Что ты хочешь, мне? Барамаз, Илна. Это он был, да, это он. Уркатты бирен көрдүң бü? Урт турган бля. А это что было? это скутер, он кого-то сбил. Мирлан Байке. Мен ошентип эле тартып койдум ачык эле. Не деп? Мирлан Байкевич катуу деп. Биз за рулем деппи? Жок. Оштун мэри Токторбаев президенттикке талапкерлигин коёбу. Facebook социалдык тармагынын Сагын-Сагынов аттуу колдонуучусунун Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тууралуу тараткан билдирүүсү чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу кала башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Кала башкармалыгынын маалымат кызматы социалдык тармакта Токторбаевдин сүрөттөрүн пайдалануу менен шаар башчысы 2027-жылда боло турган президенттик шайлоого өз талапкерлигин коерун айтты деген өңүттөгү тарап жаткан маалыматтар калп жана чагымчылдык мүнөздө экендигин белгиледи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Тоңкулдак АКШдагы 20дан ашуун унаанын айнегин көзгүсүн сындырды. АКШнын Рокпорт шаарынын тургундары бир нече аптадан бери 20дан ашуун унаанын айнегин жана көзгүсүн сындырган вандалдан жапа чегишүүдө. Кийин алар вандалдын кадимки Тоңкулдак экенин билишкенин АКШнын басылмалары жазышты. Канаттуунун мындай жоругун зоопарктын директору түшүндүрүп берген. Анын айтымында Тоңкулдак жүк ташуу мезгилинде ургаачысынын көңүлүн бурууга аракет кылат жана өзүн айнектен же күзгүдөн көрүп, өзүн атааңдаш деп ойлоп алып, аны тумшугу менен койгулап жатат. Россияга үй бүлөсүн алып келүүгө мигранттарга салынчы тыюу ээпке жайылтылбайт. Россиянын тышкы иштер министрлиги. Мигранттардын үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу ээп жарандарына тийиштүү эмес. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Россиянын мамлекеттик думасында каралып жаткан мигранттарга үй бүлөсүн өлкөгө алып келүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору ээп өлкөлөрүнүн жарандарына тийиштүү болбойт. Бул тууралуу РФ тышкы иштер министрлигинин КМШ өлкөлөр боюнча биринчи департаментинин директору Микаэл Агасяндан
РИА Новости агенттиги билдирген. Анын айтымында мындай чектөө Россиянын эл аралык милдеттенмелерине, анын ичинде ээп келишиминин алкагында кабыл алынган миграциялык режимге каршы келмек. Эскерте кетсек, мыйзам долбоорун Мамдуманын ЛДПР партиясынын лидери Леонид Слуцкий баш болгон депутаттар толук сунуштаган. Алар жарандыгы жок мигранттарга үй бүлөсүн Россияга алып келүүгө тыйгуу салууну көздөшүүдө. Документтин кароосу 2025 жылдын ноябрь айына пландалган. Булак репортер Кейжи. Өздөрүн ОКМК кызматкерлерибиз деп тааныштырып, жарандан 5 миллиондон ашык акча каражатын алдап алган алдамчылар кармалды. 2025 жылдын 6 мартында Бишкек шаарынын Ленин Рипке жаран арыз менен кайрылып, белгисиз жарандар бейтаныш абоненттик телефон номерлери аркылуу өздөрүн УКМКнын кызматкерибиз деп тааныштырып, 3 банкта турган депозиттик эсебинен 5 миллион 292 миң сом акча каражатын белгисиз банктык эсепке котортуп алышканын билдирген. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүлгөн акча эмиштердин натыйжасында банк реквизиттери аркылуу төмөнкү адамдар аныкталган. 2004-2003 туулган жарандар аныкталып кармалышкан. Кылмышка шектүү болгон 5 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкекте антикинотеатрдын имаратынан өрт чыкты. Бишкекте Марвел антикинотеатрынын имараты өрттөнүп жатканын көөлөр билдирди. Алардын айтымында объект 6 микрорайонундагы Сухебатыр көчөнүндө жайгашкан. Өрт болгон жерге бир өрт өчүрүү бригадасы иштеп жатат. Это жесть. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 миң АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 миң АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.